Иса 12 шакиртин чакырып алып, аларга бардык жиндердин үстүнөн бийлик, оорларды айыктырууга кудурет берип, элге Кудай падышачылыгын жар салууга жөнөттү. Жолго эч нерсе албагыла, деди Иса аларга. Таяк да, баштык да, нан да, акча да, ашык кийим да албагыла. Кайсы үйгө кирсеңер, ошол үйдө калып, ошол үйдөн жолго чыккыла. Эгерде бир жерден силерди кабыл албай койса, анда ал шаардан кетип баратып, алардын четке кагылганынын белгиси катары бутуңардын чаңын көбүп салгыла. Шакирттер жолго чыгышып, айылдарды аралап, жерлерге жакшы кабарды таратып, оорлууларды айыктырып жүрүштү. Болуп жаткан окуялардын баары аким Иродко жетти. Эл арасында ар кандай сөз жүрүп, бирөөлөрү Жакыя пайгамбар тирилиптир десе, башкалары Ильяс пайгамбар келиптир деп, дагы башкалары байыркы пайгамбарлардын бири тирилиптир деп жатышты. Ошондуктан Иродтун башы катты. Мен Жакыянын башын алдырдым эле. Бул ким болуп кетти? деп, ал Исаны көргүсү келди. Элчилер кайтып келип, кылган иштерин Исага айтып беришти. Иса аларды ээрчитип алып, Бейтсайда деген шаарды көздөй жөнөдү. Муну билип калган эл аркасынан барды. Иса аларды тосуп алып, Кудай падышачылыгы тууралуу айтып, айыгууга зар болгондорду айыктырып жатты. Күн кештеп баратканда 12 шакирти ага келип, Эмелди кое бер. Тегеректеги айылгыштактарга барып түнөп, жегенге бир нерсе таап алсын. Анткени биз чөлдө турабыз дешти. Жегенге бир нерсени силер бергиле, деди Иса аларга. Колубузда 5 нан менен 2 балыктан башка эч нерсебиз жок. Мына бул элдин баарына тамак сатып алганы баралыбы? Дешти 12 шакирти. Анткени ошол жерде 5000ге жакын адам турган. Иса аларга элди 50-50дөн бөлүп олтургузгула, деди. Шакирттери анын айтканындай кылышты. Ошондо Иса 5 нан менен 2 балыкты алып, асманды карап, Кудайга шүгүрчүлүк келтирип, нанды сындырды да, элге таратсын үчүн шакирттерине берди. Баары жеп тоюшту. Нандын арткан үзүмдөрүн жыйнашканда 12 себет толду. Иса эл жок жерде сыйынып отурган. Шакирттери жанында болчу. Иса алардан минтип сурады. эл мени ким деп эсептешет? Шакирттери Кээ бир адамдар Жакыя чөмүлдүрүүчү деп, кээ бири Ильяс пайгамбар деп, а кээси байыркы пайгамбарлардын бири тирилиптир деп жатышат дешти. Иса алардан Ал эми силер мени ким деп эсептейсиңер? деп сурады. Ошондо Петир Сен Кудайдын машаягысың деп жооп берди. Менин ким экенимди эч кимге айтпагыла, деди, катуу эскертип Иса. Адам уулу көп азап чегип, эл башчылары, жогорку дин кызматчылар жана дин мугалимдери тарабынан четке кагылып, анан өлтүрүлүп, 3-күнү күнү кайра тирилүүгө тийиш. Иса элге кайрылып мындай деди. Кимде ким мени ээрчигиси келсе, өз кызыкчылыктарынан баш тартсын. Күн сайын өз айкаш жыгачын көтөрүп, жанынан кечүүгө даяр болуп, артыман түшсүн. Анткени ким өз жанын сактап калам десе, аны жоготот.
Ал эми ким мен үчүн жанынан кечсе, ал ага кайрадан ээ болот. Бүт дүйнөгө ээ болуп, бирок өзүн өзү куруткандан же өз жанынан айрылгандан адамга не пайда? Кимде ким менден же менин сөздөрүмдөн баш тартса, анда адам уулу да өзүнүн, атасынын жана ыйык периштелердин кудурети менен көктөн келгенде андан баш тартат. Силерге айтып коеюн, ушул жерде тургандардын кээ бирлери Кудай падышачылыгын көрмөйүнчө көз жумбайт. Ушундан бир жумача өткөндө Иса Петерди, Жаканды жана Жакыпты кошуп алып, сыйынуу үчүн тоого чыкты. Ал сыйынып жатканда бети башкача болуп өзгөрө түштү. Кийими да аппак болуп жылтылдап калды. Аңгыча эки киши пайда болуп, Иса менен маектеше баштады. Асман улуулугунун нуруна бөлөнгөн Муса менен Ильяс пайгамбарлар Исанын Иерусалимде өлүп, Кудайдын эркин ишке ашыра тургандыгы жөнүндө кеп кылышты. Петир менен анын жанындагы жолдошторун болсо уйку басып турган. Алар ойгонушуп, асман улуулугунун нуруна бөлөнгөн Исаны жана анын жанындагы эки кишини көрүштү. Тигил кишилер кетип бара жатканда Петир Исага айтты: Устат, бул жерде болгонубуз кандай жакшы. Кел, 3 алачыкты кел. Бирин сага, бирин Мусага, дагы бирин Ильяска. Ал эмне дегенин өзү да түшүнгөн эмес. Петир сүйлөп жатканда бир булут пайда болуп, аларга көлөкөсүн түшүрдү. Булут аларды каптаганда шакирттеринин үрөйү учту. Ошол убакта булуттан үн чыкты: Бул менин тандап алган уулум Иса. Аны уккула. Бул үн чыккандан кийин алар Исанын жалгыз калганын көрүштү. Шакирттери үн катпай, көргөндөрүн ошол күндөрү эч кимге айтышкан жок. Кийинки күнү тоодон түшүп келишкенде, аларды көп эл тосуп чыкты. Аңгыча эл арасынан бир киши Исага минтип кыйкырды: Устат, суранам, баламды көрүп берчи. Жалгызым эле. Туруп эле жини кармайт да, жаңыртып калчылдатып, оозунан көбүк чыкканча кыйнагандан кийин араң кетет. Шакирттериңе жинин кубалап чыгаргыла деп сурансам, колдорунан келбей койду. Ошондо Иса: Эй, ишеними жок бузулган эл. Качанга чейин араңарда болуп, силерге чыдаар экем. Баланы алып келгиле бери, деди. Бала басып келатканда жинаны көтөрө чаап, калтырата баштады. Иса кара күчтү тыйып, баланы айыктырды да атасына тапшырды. Карап турган элдин баары Кудайдын улуулугуна таңданышты. Анын кылганына элдин баары таң калып карап турганда, Иса шакирттерине айтты: бул сөздөрдү эсиңерге түйүп алгыла. Адам уулунун кишилердин колуна түшөрүнө аз калды.
Бирок алар бул сөздөрдү түшүнүшкөн жок. Бул сөз алар үчүн жашыруун сыр болгондуктан маанисин түшүнүшпөдү. Кайра сураганда болсо коркушту. Шакирттердин арасында кимибиздин жолубуз улуу болду экен деген ой туулду. Иса алардын мындай оюн туюп, бир кичине баланы колуна алды да мындай деди: Ким ушундай баланы мен үчүн кабыл алса, мени кабыл алганы. Мени кабыл алса, мени жибергенди кабыл алганы. Анткени араңардагы эң кичүүдөй болуп жүргөнү баарынан улуу. Ошондо Жакан: Устат, сенин ысымыңды оозанып, адамдардан жиндерин кууп чыгарып жүргөн бирөөнү көрүп, ал биз менен жүрбөгөндүктөн ага тыюу салдык. деди. Тыюу салбагыла. Деди Иса. Ким силерге каршы болбосо, ал силер тарапта. Көккө кетер убаксы жакындап калганда, Иса Иерусалимге барууга камданып, алдын ала элчилерин жөнөттү. Алар Исага жай камдоо үчүн Самариядагы бир айылга келишти. Бирок Исанын Иерусалимге баратканы сыртынан билинип тургандыктан, самариялыктар ал келгенде кабыл алышпады. Алардын мунусун көргөн шакирттер Жакан менен Жакып: Эге биз асмандан от түшүп, буларды жалмап кетсин дейлиби? дешти. Иса аларды тыйып койду. Ошондон кийин алар башка кыштакка өтүп кетишти. Жолдон бир киши Исага: Сен кайда барбагын? Мен артыңдан калбайм. деди. Иса ага: Түлкүлөрдүн ийини, чымчыктардын уясы бар. Адам уулунун болсо, баш калкалар жайы жок, деди. Анан башка бирөөгө менин жолума түш. деп айтты. Тигил: Таксыр, адегенде үйгө барып, атамдын кашында болуп, ал өлгөндө сөөгүн коюп келейин. Ушуга рухсат этиңиз. деди. Бирок Иса ага: Өз өлүктөрүн көмүүнү тирүү өлүктөргө калтыр. Сен болсо барда Кудайдын патшачылыгын жарыя кыл. деди. Анда дагы бирөөсү айтты: Таксыр, мен сизди элчийим. Бирок адегенде үй бүлөм менен коштошуп келүүгө уруксат бериңиз. Иса ага жооп кайтарып: Минткениң сени Кудай патшачылыгына ылайыксыз кылат. Себеби буурусунду кармап, артына кылчактаган адамдай болуп жатасың. деди.